Салам, алтын факт берүүсү. Эмне үчүн башка өлкөлөрдөн келген дудуктар бири-бирин түшүнбөй калышат? Эмне үчүн Кытайдын лифттеринде 4 деген тамга жок? Жана ошондой эле торнадо, урагандарда эмне үчүн айымдардын ысымы берилет? Анда эмесе биз менен кеттик. Эмне үчүн биз каарыганга чейин эмес, болгону 20 жашка чейин эле өсөбүз? Белгилүү болгондой, эндокриндик система биздин денебиздин өсүшүнө жардам берет экен. Ал гормондордун бөлүп чыгаруусу же тескерисинче алардын бөлүп чыгаруусуна таасирин тийгизген органдардан турат экен. Сиздер байкагандай эле биздин боюбуз өсүп келатып эле бир күнү токтоо механизми иштей баштайт. Токтоо механизмине эмнелер түрткү берет? Бул албетте жыныс бездердин чоңоюшу менен бул токтоо гормондорун аздан бөлүп чыга баштайт экен. Мына ошентип адам баласы 20 жашка чейин тынымсыз өсүп келип, андан кийин жайлап отуруп, эң аягында 35-40 жашка чейин биз эң жогорку көрсөткүчтү ээлейт экенбиз. Эмнеге жайдын күнү терезеден соккон жылуу жел дагы адам үчүн кооптуу? Себеп дегенде жылуу жел теринин үстүңкү катмарындагы денеден бөлүп чыккан жылуу аба катмарын айдап салат. Муну менен дене муздаганга эң чоң түрткү берет экен. Муздак желде адам чыйрыгып өзүн сактанып коргонсо, жылуу жерден коргоно албай калып, ошон үчүн жылуу жел сиз үчүн дагы кооптуу экенин билип жүрүңүз. Эмне үчүн кино жашыл фонго тартылат? Жашыл фонду колдонгондун бир себеби көбүнчө реквизиттер жашыл түстө болбойт экен. Бул компьютерден актёрду кесүүгө оңой жол экен. Эгерде каармандын же баатырдын костюму жашыл түстө болсо, анда фонду көк түстө болот экен. Бул өзгөчө мааниге деле ээ эмес. Болгону гана жашыл түс эң популярдуу фон болуп эсептелет экен. Эмне үчүн сарымсак сиз үчүн пайдалуу деп айтышат? Буга чейин сизге жакшы белгилүү болсо керек. Сарымсак, тактап айтканда чеснок, антисептикалык касиетке ээ экендигин. Бул табигый алицин затынан турары белгилүү. Сарымсак денени тонуска келтирип, жүрөктүн кагышын тездетип, жана ошондой эле кан менен бардык денеге жана булчуңдарга фитоциттерди жеткизет. Бул организмде чыдамкайлыкты жана туруктуулукту жөнгө салат. Андыктан сарымсак дене үчүн өтө пайдалуу экенин билип жүрүңүз. Эмне үчүн телефонго жооп бергенде алло деп айтабыз? 1877 жылы 15 августта Томас Эдисон Питтсбург телеграф компаниясынын президентине кат жазып жатып, учурашуунун, баарлашуунун эң жөнөкөй жолу hello деген сөзү сунуштаган экен. Ал эми орус тилиндеги алло деген сөз алло мына ушундай типте которулуп, ошол күндөн ушул күнгө чейин жада калса биз дагы колдонуп калган экенбиз. Эмне үчүн алма кофеге караганда ойготууга тез жардам берет? Алма фруктозаны, углеводду жана клетчатканы камтыйт экен. Бул организмге киргенде өзгөчө энергияны пайда кылат экен. Демек бул ар бир клетканын ойготушуна жардам берип, организмди батырактан иштөөгө шарт түзөт экен. Ошондуктан таң эрте турган кезде алма жесеңиздер болот. Жана ошондой эле кофеге салган шекердин фруктозасы алмага караганда эффективдүүлүгү азыраак экен. Эмне үчүн көрсөтмө боюнча дары-дармектердин таблеткаларын суу менен кошо ичүү талап кылынат? Башка суусундуктарда таблетканын курамы менен реакцияга кирген, же болбосо реакциясына терс таасирин тийгизген заттар болушу мүмкүн экен. Ал эми сиропсуз суу ар дайым таблетканын реакциясын өзгөртүп, анын бат сиңишине өбөлгө түзөт экен. Ошондуктан дары-дармекти ар дайым таза суу менен ичип жүрүңүздөр. Эмне себептен ар кайсы өлкөлөрдөн келген дүлөй дудуктар бири-бирин түшүнбөй калышы мүмкүн? Дүлөй адамдар колдонгон жандоо тилдер дагы башка тилдер сыяктуу географиялык жактан айырмаланып турат экен. Мисалы, бир эле тилде сүйлөгөн жандоо тилинде ар кайсы өлкөлөрдө ар кандай болушу мүмкүн. Ошол эле испан тилинде сүйлөгөн Мексика, Аргентина, Испанияда дагы ар башка болсо, АКШ менен Британияда, ошондой эле Германия менен Австрияныкы дагы жандоо тилдери башкача болот экен. Мына ошондуктан жандоо тилин колдонгон дудуктарда дагы иностранец деген сөз болушу мүмкүн. Эмне үчүн Кытайдын лифттеринде 4-чү кабаттын баскычы жок? Кытайда, Кореяда, Японияда жана ошондой эле түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнүн имараттарында 4 деген сан болбойт экен. 4 деген сан өлүм дегенди түшүндүрөт экен. Эч нерседен коркпоңуз. Болгону гана бул лифттеринде 4 деген сан жок. Адатта 4 деген сандын ордунда F тамгасы турат. Жана ошондой эле АКШда 13-чү кабат болбойт экен. Эмне үчүн ураган жана торнадолорго аялдардын аттары берилген? Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде америкалык аскер синоптиктери Кариб деңизиндеги бороондорду өздөрүнүн кайнелеринин же болбосо аялдардын ысымы менен айта башташкан. Алардын ачууланган мүнөздөрүнө жараша дагы аттарды кое башташкан. Согуштан кийин АКШнын улуттук аба ырайы кызматы жөнөкөй аялдардын алфавитин дагы түзө башташкан.
Ошентип 1950-жылы аскердик фонетикалык эң биринчи синоптикалык аттар чыга башташкан. Муну ошентип синоптикалык аттардан кийин 1953-жылы кайра айымдардын атын коюп келе башташкан. Бирок ортодо эркектердин дагы аттарын коюшуп, ал бир аз окшошпой калып, кийинчерээк кайра айымдардын атын кое башташкан. Азыркы күнгө чейин Катрина, Елена деген сыяктуу эң чоң торнадолордун аттарын коюп келди. Назарыңыздарда алтын факт берүүсү болду. Самат Аскарбеков, ар дайым биз менен бирге болуңуздар.